Koydum 10 minutta koydum. Şu bekim oldu. Bekem. 5 kamera alıp terezelerini koyamız. Kıymıldatla koydum. Opçasını bilip kalıp dur koy. O göңдөчүлөргө арматура кирет. Бекем болуп кармап калат да. Төртөөнө тең монда арматуралар сайылат. Үчкө байланып. Анан үстүнөн бетон куйганда ичине толуп калат дагы. Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Барыңыздарга сүйүнчүлүк кабар бар, кадырман калайык журт. Эми Кыргызстанда мына ушундай пенополистирол панелдери менен үй курса болот. Бул технология Кыргызстанга жаңы кирип жатат. Мамлекетибиздеги Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасынын алдындагы Кыргыз бетон курулуш ишканасы атайын Италиядан чоң техникаларды, жабдууларды алып келип, мына ушундай панелдерди дал ушул жерден чыгарып, эми ушул панелдердин эки жагынан сеткамак менен, торчо менен каптап, бири-бирине жабыштырып, андан кийин үйлөрдү куруп баштады. Бул өзүнчө бир технология экен. Ошол эле Италияда, ошол эле Европада, жакынкы Россияда, бизге жакын болгон өлкөлөрдө бул курулуш болуп эле келе жатат экен. Эми бизге жаңы келиптир. Албетте баарыңыздар үй деп жашайсыздар. Баарыңыздар бул өмүрдө жок дегенде бир үйдү куруп өмүрүм өтсө экен дейсиздер. Балким ушул пенополистирол панелдеринен үй куруп калатырсыздар. Биз азыр Бишкектебиз. Лев Толстой көчөсү, мурдагы Ленин заводунун территориясында Кыргыз бетон курулуш ишканасынын биз айтып жаткан чоң заводу мына ушул сол тараптагы имаратта экен. Азыр кирип бул жакты дагы бир катар көрүп, байкап, өз көзүбүз менен көрүп чыгабыз. Менин артымда турган мына бул имарат, көрүп турасыздар, 320 чарчы метр экен. Ушул 320 чарчы метр имарат мына ушул пенополистирол панелинен курулуптур. Дуалы дагы, тепкичи дагы, эки кабаттын ортосундагы перекрытиясы дагы, потологу дагы бүт баары ушул панелде. Ишенесиздерби? Мен башында угуп алып анча ишенген жокмун, бүгүн өз көзүм менен келип көрүп отурам. Эми сиздерге да ушуну семичкедей чагып айтып көрсөтүп берейин. Сиздер биз менен чогуу болуңуздар. Азыр Кыргыз бетон курулуш ишканасынын жетекчиси Медет Исаевичти эфирге чакырайын. Экөөлөп баарын айтып көрсөтүп беребиз, баяндап беребиз. Сиздер алыстабай туруңуздар. Чыгарылыш таягына чейин көрөсүздөр дагы. WhatsApp, Telegramдан же башка соцсет аркылуу жакындарыңыздарга бөлүшүп коесуздар. Медет Исаевич, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Биздин эфирге кош келдиңиз. Келдим. Ден соолук жакшыбы? Жакшы келдиңиздерби? Кудайга шүгүр. Кана биздин көрүүчүлөр менен жалпы калайык журт менен бир саламдашып коюңуз. Ассаламу алейкум. Калайык калк. Ошол биз жаңы курулуп аткан, жаңы технология алып келген Кыргыз индустриянын алдындагы бетон курулуш, Кыргыз бетон курулуш ишканасынын алдында турабыз. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Ишти сонун баштапсыздар да. Ишти жакшы баштадык. Италиядан Эмедуя деген жабдыктарды чыгаруучу атайын заводдун заказ берилип, мамлекет тарабынан алып келип коюлду бизге. Алып келип коюлуп, мына жаңы ишти баштадык. Баштадыңыз да. Баштадык, эми чыгара баштадык. Мындай торчолорду айттың өзүң. Мына мондай пенополистирол панелдери менен эки капталынан сетка торлор менен капталган панелдерди чыгартабыз. Ошондон анан үй курабыз. Канча кабатка чейин курса болот негизи? Мына ушундай өз панелдин өзү менен мына көргөзүп берейин. Мына бул баягы сырткы панель деп коет. Ушундай панель менен 4 кабатка чейин үйдү кура берсе болот. 4 кабатка? 4 кабатка чейин. Азыр сиздер эки эле кабат курдуңуздар. Биз эки эле кабат курдук. Себеби бу жерге үлгү катары элге көргөзгөнү курдук. Бир жума, 2 жума убакыт кетти монтажына. Калган катканына 2 жума убакыт кетти. Бир айдын ичинде бүттү. Бир айдын ичинде бүттү. Сонун. Бир айдын ичинде 320 чарчы метр. 320 чарчы метр квадрат бүттүк. Пайдубалынан баштап чатырына чейин жаап бүтүрдүк. Терезелерин койдук. Ичине коммуникациясынын баары кирди. Суу кирди, свет кирди, канализациясы чыкты. Ошолордун баарын ичинде, могунун ичинде болот да. Панелдин ичинде болот. Анда Медет Исаевич, эгер команда жакшы иштесе, азыр эми адамдар бир кабат, эки кабат, балким мансард үйлөрдү куруп атпайбы? Стандарт эле размер. Узун туурасы мисалы 10го 11, 11ге 12 деген сыяктуу. 200-250 чарчы метрдин тегерегинде ушундай особняктарды куруп атышат. Же бир этаж.
Ушундай үйлөр демек бир айга жетпей эле бүтөт экен. Bir ayga жетпей бүтөт. Биз дагы мына сууга байланыштуу көп кармалып калдык да. Азыр уже ичине отуруп чай ичип калмакпыз монун ичинде. Шоурум кылмакпыз да мону. Мына аба ырайына байланыштуу шубак тиги булар тоңуп калбасын деп кармап. Жазгы сезонго кармап турдук да. Өзү негизи бир айда бүткөн болчу. Жакында бүтүрөсүздөр толук? Жакында бүтүрөбүз, толук бүтүрөбүз. Асты шоурум болот. Мына үлгү катары көргөзөбүз. Астына мындай сатуучу бөлүм болот, шоурум болот, ушундай. Ушул бизге көрөм десе ушул имаратты келип көрсүн өзү. Имаратты келип көрө берсин. Үстүндөгү перекрытиясы да ушундан өзүнөн, ушунун өзүнөн. Тепкичтери да ушунун өзүнөн, баардыгы ушунун өзүнөн. Башка материал колдонгон жокпуз. Арматура бар. Азыраак санда гана италиялыктар өздөрү келип бизди үйрөттү. 2 ай Италиядан келип, атайын келип, үйрөтүп бизге сертификат берип кетишти. Биздин балдардын арасынан бир 14-15 бала бригадир катары 2 ай окушту. 2 ай окуп, бүт кандай стыктары кандай байланат, бетон кандай чачылат, тепкичтерин кандай коет, перекрытиясын кандай коет, чатыры кандай жабылат, ошонун баарын окутуп үйрөтүп кетти. Эң сонун. Баарыбызга бирден сертификат берди. Технадзорубузга да берди. Ошо барып көзөмөлдөп турганга технадзорго дагы өзүнчө сертификат берип кетти. Биз бир нерсени эске салып коелу, урматтуу мекендештер. Бул биз айтып аткан Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы билесиздер, толук 100% акциясы мамлекеттик, э? Мамлекеттик. Мына ошол мамлекеттик ишкананын ичинде дагы бир чакан ишкана курулган, ал Кыргыз бетон курулуш. Сиз анын жетекчисиз. Ошонун жетекчисимин. Мен муну эмне үчүн айтып атам, урматтуу мекендештер? Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы бул мамлекеттин ишканасы. 100%. Бул долбоорду мамлекет өзү баштап атат. Мамлекет жетекчи президенттин өзүнүн көзөмөлүндө экен. Өзүнүн көзөмөлүндө. Министрлер кабинетинин төрагасынын өзүнүн көзөмөлүндө экен, э? Ооба. Ошон үчүн мындай ишенимдүү, ынанымдуу буга бир маани берип койсок жакшы болот экен да. Ушундай эң туура айтасың. Бул имаратка азыр жаңы техника жабдууларды коюпсуздар го. Ооба, бул ушул имарат мурдагы машина куруу завод экен. Ошол талкууланып ичиндеги адам ыйлай турган болуп калыптыр мунун ичиндечи. Ошонун баарын чыгарып, кайра Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы ремонт кылып, ичине жабдыктарды коюп, мына биздин МВД Италиядан алып келген жабдыкты коюп берди. Биягында компьютер чогултуп атышат, бир жагында топ чыгарып атышат. Өндүрүш кетип атат. Өндүрүш кетип атат баардыгын. 3 кабатында тең өндүрүш кетип берди. Муну эми ушундай жабдыктарды алып келип коюп бул ишти баштаганга мамлекеттик бюджеттен конкреттүү бир бюджет берилгендир. Акча бөлүнгөн. Ошон үчүн министрлер кабинетинин төрагасынын, өлкө жетекчисинин көзөмөлүндө экендигин мындай эске алып коесуздар. Азыр кирип көрөлү. Бул өзү мына негизги составы кадимки полистирол шариктери, кадимки составы. Бул анан печкадан пенополистирол панели болуп чыгат. Панели болуп чыгат. Бул Россиянын Сибур деген фирмасы бар да. Ошо менен байланышканбыз. Россиядан алып келебиз немени, негизи сырьёну Россиядан келет да. Могу зымдар дагы Россиядан келет. Бул зым торчолору оцинкованный, чирибей турган. Датпаспай турган. Оцинкован. Муну сеткамак кылып өзүңүздөр токуйсуздар. Өзүбүздө жанагы өзүбүзгө алып келген итальянский жабдыктарда баардыгын токуп чыгарат. Панелди да чыгарат, сеткасын да чыгарат, бири-бирине байлайт, сваркалайт ушундай иштерди чыгарат. Туугандар, бери келсеңиздер, мына нарагынан дагы торчо жасап, берагынан дагы торчо жасап, бири-бирине тешип, нарагына киргизип, анан контачный сварка менен ширетип чыгат экен. Ширетип чыгат. Бул өтө мындай жакын аралыктардан жасалат экен, э? Ооба, жакын аралыктан жасалат. Мына канчалык калыңдыкта? Бул 10 тиги 8 Бул дубалыбы же? Мына 10 демде 15 бул дубалы бул. 15 эки бетинен тар керетинен бетон коюлганда 6 сантиметр 21 болуп калат. Ушунда мына стенанын калыңдыгы. Калың эле болот. Калың эле болот. Ушул калыңдык канча кирпичтин жылуулугун берет мисалы? Мисалы могу калыңдык 4 кирпичтин жылуулугун берет. 4 кирпичтин. Булчу? Бул канчалык калыңдыкта өзү? Бул деген 8. 8дик. Бул 2 кирпичтин жылуулугун берет. 2 кирпичтин жылуулугун берет. Машалла. Сонун. Азыр имаратты бир көрүп чыгалы. Кана, келиңиздерчи. Урматтуу мекендештер, биз сиздерге үлгү катары бул жерден көрсөттүк. Али кызыктын баары мына имараттын ичинде.
Ушул имараттын ичинде ушу панелдер кандай жасалып атат, башкача бир формада, дагы бир курулуштарды жасаптыр, аларды да көрсөтөбүз. Азыр биринчи үлгүдөн баштайлы. Бул 320 чарчы метр болот. 320 чарчы метр. Ошол үлгү катары курулган үй. Астына баягы реклама кылганга панелдерди коюп шоурум кылабыз, ошол жерге баардыгын. Мына мисалы үчүн могу панель. Ушул эле мына сага көргөзгөн жанагы панелдер, ошол панель. Ошол эле. Ошол эле сыртынан бетон чачылат. Маркасы күчтүү бетон чачылат. Эки бетинен чачылат. Чачылып бүткөндөн кийин анын сыртынан шыбак жүрөт. Шыбак жүргөндөн кийин анын үстүнөн уже калагандай адамдар өзүнөрү жаккандай отделочный материал менен кылылат. Азыр мына толук азыркыдай панель. Толук ушул панель. Мына үстүчү, перекрытие. Бул дагы ушул өзүнүн эле панель, ушул панель. Атайын перекрытие үчүн салган панелдер. İçinden zıntorlar ötkön, görünüyor elektromontaj kılıнган бардыгы içine dayar турат. Мына азыр мынау бир себилгенде таркырет деп коет. Бул дагы бир себилет мунун үстүнөнчү. Дагы бир себилгенде сетке жабылып калат. Сетке жабылып калат. Сетке жабылып калганда анан шыбайбыз. Шыбагандан кийин анан калагандай уже адамдар өзүнө калагандай жасап алат да. Мына мисалы үчүн муну уруп көрөйүн. Бышык эле болобу бул? Бул бышыктыгын мына мынандай bir kuvaldan vurup göreyim mi? Kana görüngçü. Mına. O. Zınkıyıp kaptır o. Mına. Özün olup görün salmağın. Ben de öyle vurup göreyim ne? Sen özün vurup gör dey derten beni hiç adamda. Oşunday vurup görsün. Bu Вообще zınkıyıp kaptır. kirpiç bolganda endi çekti görünüp kalmak sınıp. Bizde bayağı setka torça var go. Ошо менен бетон бириккенде аябай катуу бетон пайда болот экен да. Экөө бирге дуал катуу бекем болуп калат экен да. Тең бул эки жагында тең сетка. Эки жагында тең сетка, анан байлагандар да сетка менен байланат. Ошонун бетон менен биригет экен дагы анан кийин аябай катуу дуал пайда болот экен да. Европада бүтө мектептерди, садиктерди мен ушундай салып атыптыр азырчы. Биздин жетекчибиз барып келди, Жарас Усманович. Барып келди. Европада 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж садиктер, мектептер салынып атат ушунменчи. Тез бүтөт экен. Азыр сиздер кандай план кылып атасыздар? Кыргызстанда жалаң частный үйлөрдү эле курасыздарбы же башка чоңураак балким коммерческий имараттарды да курууга даярсыздар? Азыр деген институт сейсмостойкость деп коет, ошолордон корутунду алдык. Но бийик көп кабаттуу үйлөргө азыркы гостройдун эң талабы ошол да жеңилдетиш керек. Үйдү жеңилдетиш керек. Кирпич менен курганда аябай оор болуп калат экен үйлөрчү. Жериптирүүгө туруштук берүү кыйын болуп калат экен. А биздин панелдер аябай жеңил. 1 квадрат метр терезеники 50 килограмм болсо, биздики андан да аз болуп калат. Бул 40 килограмм болуп калат биздикичи. 1 квадрат метри. Кирпичтер бир кыйла эсе жеңил. Анан 100 кирпичти койгондон көрө могу панел бир эле коюп коесуң мына, бир эле мына. Койдуң 10 мүнөттө койдуң. 10 мүнөттө байладың, даяр. Даяр. Дуал туруп калат. Дуал туруп калат. Анан тетигиндей чачкыч немебиз турат, аппаратыбыз. Муну аппарат менен чачасыздарбы? Ошо менен чачабыз, монту элечи. Катыйт, катыгандан дагы бир жолу чачып коебуз. Болду, даяр. Азыр Медетчи айт, ошо бул ишти баштагандан бери өзүңүздөргө могу имаратты үлгү катары курупсуздар, шоурум катары, туурабы? Шоурум катары курдук. Башка дагы бир буйртмалар болдубу? Кайсы бир региондорго курулуш курдуңуздар? Беловодскийден бирөөлөргө келип, мындай бир кабаттуу үй курдук. Чогулга куруп келдик, бир кабаттуу үй азыр мына. Күздөн бери баштаганбыз, күздө эле баштаганбыз да. Ошондон бери 2 жерге курдук. Анан өзүбүздүн мына азыркы мына Ленин заводунун ишкана ичинде эски завод бузулган да. Ошолордун үстүлөрүнө, полдоруна, ички бөлмөлөрүнө бөлгөнгө өзүбүз колдонуп атабыз кайра. Кайра эле өзүңүздөр колдонуп атабыз. Жүрүңүздөр, мына бөлмөлөрдү көрүп чыгалы. Бул эми мына эшик коюла турган жер экен, Эшик коюла турган жер. Мисалы мына бөлмөдө караңыздар. Перекрытие, плита перекрытиянын ордуна бул эми панель перекрытие болот экен. Панель перекрытие да. Биздин панель менен перекрытие. Панель перекрытие болот экен. Ушул мисалы перекрытиянын эң минимум узундугу канча болуш керек? Минимум узундугу 5 метр болуш керек. 5 метр болуш керек. 5 метр болуш керек да. 5 метрден узун болсочу. 5тен ашып кетсе, ортосуна арка коебуз. Мына мен көргөзүп берейин. Бу жерде атайын арка менен тозулат экен. Мына мондай. Арычный болуп калат экен. Мына чоң зал кургусу келсе, мынандай арка курат экен дагы. Арычный система менен астын ичине арматура коюлат, аерге да бетон урулат. Аерде ушул деле панель. Өзүнүн эле панель. Мына да панель бе? Панель биздин өзүбүздүн панель.
kesilgen. Кайра эле ушу панель көтөрүп. Кайрылып ушул демелди. А мына кандай эми бул ийилип кетпейби? Мунун Ийи, ичине мына- эмне арматура Үстүнө- салынабы, салынбайбы? Üstüne атайын мындай göңдөчөлөр бар. Ошолордо арматура жиберилет бuyакачы ичине. Ошо менен үстүнөн 5 см бетон куябыз, барка 300. Ошо менен кошо кармап калат. Кармап калат. Кадимки эле биздин баягы көп кабаттуу үйлөрдө перекрытие куюп атпайбы? Ошонун эле система, бирок опалубканын ордуна биздики даяр панель бар да. Даяр. Алар астынан опалубка коюп, анын үстүнө дагы куюп жүрүп атпай, опалубканы чечип атпайбы. Биз чечпейбиз мына. Биз койдукпу, несъемный болуп калып калат болду ошо жерде. Кала берет. Кала берет. Мисалы үчүн мону мен бир эле жолу септик да биз. Эми элге көргөзүш үчүнчү. Кийин экинчи жолу себебиз. Сепкенде моундай эле шваб коебуз, болду, даяр. Ой, электромонтаждар толук жасалып. Электромонтаждар өзүнүн фени бар. Фен менен өткөрүп туруп эле электромонтажды ичине калтырып, ошонун ичинде кала берет электромонтаж баардыгы. Баягы сеткалардын ичинен эле Сеткалардын ичинен алып кетет, ошо торчолордун ичинен алып кетет. Анан канализациянын түтүкчөлөрүн дагы калтырабыз, суунун укун да калтырабыз, отопленийкин да калтырабыз ичине. Коммуникация сразу жасалып кетет. кеткен сразу. А мына бул эшик терезелердин отурушу үчүн, мисалы, мына Эшик терезелер керек. Эшик терезелердин отурушу, подоконник катырылышы керек. эшик терезелердин отурушу мынау катыра турган жагында ички бетинен мындай фен менен оюкча калтырат экен, оюкча. Оюкчага бетон кирип калат. Бетон кирип калат. Бетон кирип калат. 10 см, 15 см чейинчи. Болду, ошого эле кадимде бетонго катыргандай катыра беришет. Анда бетон куюп коесуздарбы сиздер ушул жерде? Ооба, ошол оюкча болот. Ичинен фен менен киргенде ичи оюкча болуп калат да. Чачканда эле ошол чачкан толуп калат. толуп калат. Кайра ошого эле анкерди береби. Анкерди берип эле катырып 10 см, 20 см чейин беребиз дагы мына. Вообще бекем болду. Бекем. Мына 5 камералык терезелерди койгонбуз. Дагы кантип текшерейин? Аны терезе бекем болуптур. Эми эшик коюлганда, эми мына дуалдуу куалда менен деле уруп көрдүм өзүчү. Билбейми? Вообще бекем болуп калыптыр. бул сетка менен бетон экөөнүн иштегенин ошол итальянчтар айтты да бизде. Арматура колдонбойбуз дейт алар өздөрүндө. Вообще арматура колдонбойбуз. Арматура колдонбойбуз, сетка менен эле менен балчура куруп кетебиз дейт да. Экинчи этажы кандай болду? Экинчи кабатында көргөзөлү эле. Мына тепкич толук. Тепкич толук өзүнөн, ушундан. Мына караңыздар, полистирол, пенополистиролдун панелинен жасалыптыр. Ушул өзүнөн, тепкичтердин да өзүнүн заводтон ичинен үлгүсүн көргөзөм. Ошол өзүнөн. Бул тепкичке да ичине узунунан арматура салынабы, салынбайбы? Эмне десең? Тепкичке астында göңдөйчөсү бар 3 жеринен. 3 жеринен арматура салынат. Ичине. Ичинен хамут менен байланып атайын өзүн. Анан ошол göңдөйчөлөрү бетон менен толтурулат. Көңдөйчө ичи толтурулат. Толтурулат да анан үстүнө таркрет деп коет, дагы сээп коебуз. Болду, ушу менен тепкичтер даяр. Азыр эмне панелдин үстүнө стяжка куюлду мына. Мына панелдин үстүнө мына кадимки эле көп кабаттуу үйлөр куруп атпайбы? Ошондой бетон куюлду. Марка Канчалык калыңдыкта куюлат мына? 5 см калыңдыкта куюлат. Панелдин өзүнүн дагы göңдөйчөсү бар. Ал жерге арматура салынат. Хамутовать этилет. Анан ошо менен кошулганда кээ бир немеде балка деп коебуз, балкалары ошондо тиги жака 10, бияка 5, 15 см куюлуп калат. Ада өзү мына перекрытияга 5 см куюлдук. 5 см куюш. Кыймылдап да койгон жок. Вообще сыңкыйып калыптыр го, Кадимки бетон плитадай турат го, Бетон плитадай турат. Анын үстүнө булар бири-бирине кармалгандайын ушунчалык бысыйт экен. Мына бул деген неме чатыр жапканда насквозь тешип туруп, мына жака өткөрүп тешип туруп, болт менен катырып, мындай жыгачтарды коюп, анын үстүнөн уже неме менен жаап беребиз. Профнастил менен. Жаап коебуз. Üstüne çaçırıp gel, mına çekesi fakat çaçır ele. Mına o çekesi çaçır ele. Çaçır ele görüyoruz koyamız atayında. İlk çekesini kaldık koyamız. Ya anda sizlerge uy kurdura turgan bolsa. Ne desek? Sizlerge uy kurdura turgan bolsa. Bu ale 6 metrelik strapla cıgaç mıgaç degende вообще кереги жок. Yok, gereği yok. Özüle, panelle. Mına panel, mına arka taraf koy.
Мындайдан жатат панелдер. Мындайдан жатат. Арматура бар içinde. Мындайдан жатат арка. Арканын үстүндө да арматура бар, астында да арматура бар. Мына арматура бар экен. Бар экен. Ошо менен кошуп эле тарып эле чачып коебуз. 4 арматура турат. 4 арматура. Бул Демек жыгач коюлбайт, жыгач коюлбайт, иштетилбейт. Чорный потолок ылай басты деген нерсе жок экен да. Жылуу эмени үндү да өткөрбөйт. Жылуулугун эм билет элдин баары пенополистиролдун жылуулугун аябай жылуу болот. Кышы менен мисалы үчүн биз жерге от жаккан жокпуз, отопление берген жокпуз. Суу турду, тоңгон жок ичинде өзү эле. Баягы жылуулук караңгы калат экен дагы, кое бербей тура берет экен да. Эми үйүңүздөр мындан үй курдура турган болсоңуздар, үйүңүздөр жылуу болот экен. Сыртынан базальт менен, ошол эле пена дейм, полистирол менен, пенопласт менен, дагы эмне, пеноплекс менен жылуулаштын кереги жок. Кереги жок. Бул дуал өзү жылууланган. Өзү. Бирок бул кокус өрт чыгып кетсе, күйбөй дуал. Өзүнө өзү өчө турган, өзү өчүп калат да. Күйгүзүп көрсөңүз, байкап көрөлү, кайра өчүп калат. Бул андай биз күйбөйт. Күйбөйт. Өрт коопсуздугу боюнча атайын заключение алганбыз, текшерүүдөн өткөн. Анан жер түрөө боюнча дагы заключениелерди алып койдук, баардык корутундуларыбыз бар да буга. Мамлекет өзү кызыгып, өзү кызыктары болуп, Европадан көрүп келгенден кийин. Кана, жүрүңүздөр. Ушундай чечимге келгенбиз да. Тиешелүү мамлекеттик баягы экспертизалардан өттү. Кагаздар баарын бүткөн. Корутундуларды алганбыз. Эмеле калды да баягы мына. Мынантип эле ою кабелдер тартып кете берет экен да. Тартып кете берет. Анан сыртынан чачып коет. Чачып коет. Мына көрдүңбү бетон кандай катып калган. Не менен цемент кошулат да буга, туурабы? Кадимки эле цемент неме? Бетон. Кадимки эле бетон. Бирок неме? Составында кварцевый кум деп коет. Ошо менен цемент аралашкан. Ошол чачылат. Ошол чачылат. Андагы жанагы мынау немецтердин оборудованиеси бар. Чача турганчы. Немецтердики. Ошо менен чачабыз да. Тетиги турбайбы? Мына аппарат менен чачасыздар. Ошо менен чачабыз. Эме, медет айч. Ушундай курсак, мисалы, стандарт дубалдын калыңдыгы азыркыдай эле болсо, ушундай дубалдын калыңдыгы менен курсак, мисалы, курулуш канчадан түшөт? Метр квадратыбы? Мен азыр патпусо. Азыр патпусо деп коет баягы. Патпусо мен азыр мынау ушул турган 320 чарчы метр квадрат үйдү мага 1 квадрат метри $175 айланды. Терезесин койгондон кийин. Фасадчы? Фасадты койгондон кийин. Фасад чаптагандан кийин, терезесин койгондон кийин, коммуникациясын киргизгенден кийин мага азыр ошондой $175 айланды. Эми бул Россиядан байланыштуу да, Россияда материал кичине кымбаттап кетиши мүмкүн. Сибур деген компания бар да, Россияда. Если алар көтөрбөсө, ушул эле баада кала берет. Ушул эле баада. Кичине көтөрүлүп калса, кичине кошуп коюшу мүмкүн. Квадраты, мисалы, үйлөрдү заказ берип курдура турган болсок, квадраты минимум канча доллардан башталат, мисалы? Минимум мындай ар ким өзүнүн чөнтөгүнө карайт да. $150 башталат. $150 башталат. Минимум. Минимум. Анан эми мисалы калыңыраак кылам десе, калың деле кылып бере беребиз. Чөнтөгүнө карайбыз да. Чөнтөгүнө карайбыз. Даже мына фундаменттеринен бери биздики мына көрдүңбү? Фундаменттеринен бери ушул жылууланган. Жылууланган. Сиз айткан эсеп фундаменти менен кошо? Фундамент менен кошо. Стяжкалары менен. Стяжкалары менен кошо. Үстүнө бетон куюлган. Чатыры менен. Өздөрүнүн курган имараты, уктуңуздар, оң кулак, сол кулак менен угуп алыңыздар. $175 минимум айланыптыр туугандар. Терезесин койгондо, электромонтажын жасаганда, коммуникация турбаларын тартканда, анан фасадты жасаганда. Туурабы? Фасад жасаганда. Азыр эми фасадты ким буйртма берсе, үй курдурса, фасадты өзү калагандай кылып алат. Калагандай кылып алат. Биз шоа беребиз. Калганын өзү буйртма бергендей кылып жасап беребиз да. Демек минимум $150 квадраты башталат. Эгер бышык кирпичтен курсаңыз, же сынчтан курсаңыз, же башка бир полистирол блок чыкты, газа блок чыкты, пена блок чыкты, ошондой каражаттан курдура турган болсоңуз, баасы буга салыштырмалуу бир аз башкачараак, кымбатыраак болушу мүмкүн. Бирок бул эки жагынан тең, эмне? Торчо менен капталган. Торчо менен капталган. Анан бат бүтөт экен. Бат. Ооба. Ошол эле пена блокторду коюш үчүн убакыт кетип атпайбы? Бул жерде бир 3,5 чарчы метр квадратты 10 мүнөттө коюп атпайсың.
Buyurtma beriş üчүн эмне кылышыбыз керек? Кайерге келишибиз керек? Буйрутма бериш үчүн ушул Кыргыз индустриянын алдындагы бетон курулуш компаниясы бар, адреси мына Лев Толстойдо. Ушул жерге келип эле Ленин завод, эски Ленин заводунда биз оңдоп түзөп койгон зданиялар бар, ошонун ичинде отурат биздин кыздарыбыз. Анар деген чайхана бар. Анар чайханасынын жанында чоң дарбазадан Ленин заводдун ичине кире бересиздер. Киргенде эле оң жакта жаңы курулган имарат бар экен. Ошол имараттын биринчи, экинчи эшиктери киресиздер. Ошол жерде кеңсе бар экен, сатуу бөлүмү иштейт экен. Ошол жерге келип келишим кылып, кааласаңыздар заводко кирип көрүп, кааласаңыздар муну келип көрүп дегендей шоурумду буйртма берип ишти баштай берсеңиздер болот экен. Негизгиси сиздер каалаган убакытта тез бүтөт экен да. Анда заводду көрөлү. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Бу пенополистирол панелдери кандай чыгат? Ошону бир катар өз көзүбүз менен көрүп чыгалы. Бул имарат мурда кандай эле? Мурун аябай жаман абалда болчу. Аварийнин болуп калган көп жерлери болбой калган, ошолордун баарын оңдоп түзөп, Кыргыз индустрия атайын акча бөлүп берип, бүт оңдоп чыктык да могу ишкананычы. Бул вообще мурда Союз убагына кийин каралбай, Союз убагынан кийин каралбай, талкууланып калыптыр. Талкууланып аябай мындай жаман абалда экен да. Ошонун баарын оңдотуп чыгып, азыр мына ар бир бөлүгүнө цехтерге өзүнчө ишкана ачып атат да, жаңы ишканаларды. Мына сонун кылып оңдоп коюптур. Караңыздар. Эң мыкты иш болуптур бул жерде. Бүт баарын оңдоп, астынан бери, дубалдарынан бери, чатырларынан бери жаңылап, Бүт үстүнөн суу агып, жерлеринен суу кетпей, ушундай аябай жаман акыбалда болчу да бул жер. Охо. Мына заводубуз биздин. Бияка чоң завод курулган турбайбы? Италиядан келген эмедуе жабдыктар чыгарчу завод алып келген. Жабдыктар Эммедуе компаниясынын жабдыктары. Ошолордун технологиясы. Ошолордун технологиясы менен моундай панелдер чыгат. Тетигиндей тепкичтер чыгат. Зымдар болсо могу жак токулат өзүнчө. Бүт баары. Бүт баардыгы. Бир жерде комплексине баары чыгат да. Мына туугандар, Кыргызстанда иш болбой атат, Кыргызстан өнүкпөй атат деп кантип айтабыз? Москва бир күндө курулган эмес. Мына биз билбегенибиз, көрбөгөнүбүз менен туугандар. Болбосо мен көп тармакта жүрөм. Көзүм менен көрүп атам. Таң каларлык. Бали дегенден башка сөз жок. Сонун иш болуп атты. Полистирол блоктор Россиядан келет. Сибур деген компаниянын чыгарган шарикчилери жанагы. Ушул абалда келеби же? Жок, муну мындай тетиндей мешектер менен келет. Моундай мешектер келет. Биякта кайнайт, биякта өзүнчө. Келиңиздер, чекеде мында этабы менен көрөлү, Мына онун ичинде эмне? Полистирол барбы? Шариктер барбы? Бул полистирол. Мына сделано в России деп турбайбы? Сибур химпром деп ушундан чыгат. Бул майдасынан? Майдасынан. Ундай болгон да, кумдай болгон. Бул жак майдасынан экен. Иним бул жак ушул цехтин башчысы, начальник цех. Бул өзү айтып берсин бул киши. Бул заводдун ичин чыгаруучу бул киши. Заводдун продукциясын чыгарган. Мына этабы менен айтып бериңизчи. Ким дедиңиз атыңызды? Мен атым Арстан. Арстан мырза. Кандай сырьё келди дейли? Сырьё келгенден кийин кандай процесс жүрөт негизи? Бул эми майда шарикче боюнча келет экен да. Бул гранул деп коет да. Гранул. Мунун деген көлөмү кум шекердей майда болот. Анан муну биз деген бул через лет станок өткөргөндө өтө бир 60-70%ке көбөйөт да, бул чоңойот. Мондай болуп. Мына ичинде. Бул чоңойгон шариктерден турбайбы? Чоңойгон кездегиси да. Булар маркалар бөлүнөт. 201, 301, 401 деген маркасы да. Могул как раз биз иштетип аткан 401 деген марка, бул кичине майдараак да. Кичине майдараак. Майдараак. Эгерде деген 301, 201 деген марканы алсак, андан көлөмү мындан да чоңойот да. Минимум 10 эсеге чоңойот алыч. Ошондо бул жерден деген испенивать этип гранулус деген бул бункерлерге өтөт, бул через аркылуу. Бункерлерде деген минимум 24 саат деген
Bunkerде turabı. Bunkerде saqlanıp turuş gerek. Özünün emesine gereğine çeyin. Möhnötü var. Menötüne çeyin. Minimum. Andan köp bolsa bolaverer. 24 saattan köp bolsa. 24 saat. Andan köp tursa da bulaverer. Bolaverer. Andan keyin kayık ötөт анан? Кайерде пресстелет? Andan keyin bu yakta 20 saat to'xtab turgandan keyin o'zini qalına jetken, kondensat jetkenden keyin bul bunkerga keladi dagı, anan pechkaga tushadi. Ha, muna pechkabı? Bu pechka. Bu pechka. Атайын пресстеп чыгарып берет. Bu yerden anan keyin bu menen bu yerde degen bizden bu kazanlarımız var. Bu nakapiten dep koyat bununçu. Bunu top turanan keyin bu jaka подавать etет да. Бул устанокка, бул уста эки жака подавать этип турат. Бул устанокка буу менен анан пресс менен кысканда мондай блоктор чыгат да. А мунун сыйымдуулугу кандай? Плотность. Мунун плотносту 15тен жогору. Биз чыгарабыз. 15тен жогору. 15тен жогору чыгарабыз биз. 15тен ылдый чыгарбайбыз. 15тен ылдый чыгарбайсыздар. Чыгарбайбыз. А ошол курулушка ошо 15тен жогору плотностьтогу блоктор жарай берет, э? Эң керек. Эң керектүү ушул 15тен жогору да, мынча айтканда. Бул өтө тыгыз дегендик, да? Тыгыз дегендик. Болду, мындан чыгаргандан кийин эле анан резкага коюп каалаганда кесип алат экенсиздер, да? Андан кийин мондай блокторду чыгарабыз. Блокторду чыгарганда дагы көп станоктордо деген 2 метрге 1 метр гана чыгарат. Кичинекей кылыпчы. Бизде преимущество деген узундугу 3 метр, 4,5 метр, 5 метр болуп чыгара беребиз. Керектүүсүн анан кесип ала беребиз. Кесип ала беребиз. Бул жерден кесип алабыз. Ал жактан кесип. Анан могул станокто болсоң, пантографта деген, мында деген станокто ар бир панелдин, ар бир стеновой панелдин деген размери менен чыгарып беребиз. Ушунда кесилет. Ушул жерден кесилет. А эмне сиздер уже башка формаларды да чыгарып баштадыңыздарбы? Бул станокто ар кандай формалар чыгарабыз да. Примерно моундай кылып чыгарабыз. Ол фасадка даярдалган. Эме декор сыяктуу чыгарабыз. Сыртынан бетон чачып койгондо, баягы эле өзүнүн панель көрдүң го ошондой болуп калат да булар. Уже башка формаларды да чыгарса болот экен да мына. Болот, чыгарса болот. Бу жерде деген бул эмеде деген стеновой панелдер чыгат, плита перекрытие чыгат. Лестничный клетка, лестничный марш, лестничный бүт бардыгы ушул жерден. Эмеличи? Сетка макты каякта даярдайсыздар? Сетка макты деген ар жактан. Арткы пролетто сетка мак даярдап турган пролет. Бул жактабы? Өзүнчө. Ар жак арткы пролетто. Мына торчо. Бул оцинковка, Оцинковый, оцинковый проволока, диаметри 2,4 и 3. 3 эмен колдонуп кетебиз да. 3кө эме кылып туруп. Бул азыр астынан да капталып атат экен, Астынан капталат, үстүнөн капталып туруп. Анан үстүнөн. Бул станоктон чыгат. Бул мынандай черес кылып тешип бири-бирине сваркалап кетет экен го. Ушул аппарат жасайбы? Ушул аппаратта жасалат. Ушул аппаратта жасайт. Вообще мощный техникалар келип тур, Ооба. Сетка макта ушул жерде эле өзүңүздөр токуйсуздар. Өзүбүз токуйбуз жерден, Сет коюм. Сет көрбөйсүз. Жакшы. Кана. Жүрүңүздөр, наракты көрө берели. Гадаус продукцияны деген выставкага коюп койдулар, ошону алып көрсөтөлүк. Мында продукцияны стеновой панелдерди биз деген бирисменде 2000 квадратка чейин чыгарсак болот да. Азыр канчасы менен иштеп атат? Азыр деген бирисмен иштеп атабыз ушул убакта. Экисмен иштесек биздин возможностубуз бар да. Бар. Мына мына уже даяр панелдер экен, Мына болсо ушу бизден чыгып аткан панелдер. Биз баягы сиздерге өзүбүз курган үйдө перекрытие деп көргөзүп атпадыкпы? Ошол панелдер ушуларда. Ол көңдөчүлөргө арматура кирет. Бул жагынан дагы. Анан ушундай немеси сетка торчосу үстүнө карап жатат дагы, отургузат дагы, монтажлат дагы, үстүнө 5 см бетон коюлат. 5 см бетон коюлат. Анан бул көңдөчүлөр кирип калат да. Буга да бетон. Үстүнөн куйганда ушунун ичинде толуп калат. Толуп калат, арматура менен экен болуп кармап калат да анын. Сейсмопоиск кылып турбайбы? Бул болсо тепкичтер. Тепкичтерде ичинде мындай көңдөчүлөр бар. 1, 2, 3, 4. Şu 4-төн тең мондай арматуралар сайылат, 3кө байланып. Анан үстүнөн бетон куйганда ичине толуп калат дагы. Анан баягындай бекем болот, басымды кармайт. Канча басым болсун 800 кг чейин көтөрө берет.
Söz жоқ. Ушундай. Вообще соны болады екен. Анан кийин Мыналардың қалыңдығы бірдей эле экен, а? Бұл перекрытие, бұл эмне мына? перекрытие. Бул болсо жанагы көргөзгөн стеновой панелдин калыңы. Қалыңы. Да, андан калың. Мына ар түрдүүсү бар да бу жерде. Мына сертификаттары менен турат. Баардыгынын ар биринин сертификаттары менен. Сиз айткандай баа мисалы $150 минимум башталса, ушул дубалынын калыңдыгынан да Айырмасы болот экен да. Булар андан да ылдый болуп калат. Могу жукаларычы. Жукалар. Сарай курса болот, складдарды курса болот. Аябай арзан баада болот буларчы. Мыналчы, мына башкача го. Бул деген жанагы орусча айтканда несъемный опалубка деп коет. Опалубканын ордуна ушул өзү турат. Опалубканын ордуна. Бетон куябы. Бичине бетон куюп коет, даяр. Муну албайсыңар. Биягынан бетон чачып коет, болду, даяр. Эки жагынан тең Эки жагынан тең жылууланат. Жанагындай алма сактай турган складдар болуп па, жердин астына казып, логистика. Вот ушулар колдонула турат. Аябай жакшы болот. Холодильник болуп берет буларчы. Ушундай несъемный опаловка кылып, ушундай курулуш кыла турган болсо, канча этажга чейин ушундан курса болот? Мындан болсо 10дан ашыкка чейин. Бизде 10дан ашык көп бербейт атпайбы, билебиз. 9-дагы чейин чыдай берет буларчы. Несъемный Курса болот. Боло берет. Бул СНИПте бар уже. Строительный норма и правила деген бар, анда бар уже булчу. Могулар жок болчу, азыр киргизип, институт сесме сөгөстөн кортунду алдык да. Ушул жерде бир суроо. жерде. Суроо чыкты. Бишкекте көп жерде көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Ооба. Ушу көп кабаттуу үйлөрдөн, курулуш компаниялардан ушуларга бир буйртма алдыңыздарбы, мисалы? Жасалып аткан. Мында азыркы күндө эки компаниядан келип кызыгып кетишти. Бирөө Elite House, бирөө Дөлөт курулуш. Дөлөт курулушка биз экинчи этажына 3 комнат үйдү уже ушул панелден куруп бердик. Үлгү катары. Үлгү катары куруп бердик. Азыр эми алар проектин өзгөртүп атат. Кирпичти буга өзгөртүп атат. Биздин панелдергечи. Ошондон кийин гана уже биз менен макулдашып түзөбүз, договор түзөбүз да. Келишим түзөбүз. Келишим түзөбүз. Жакшы. Сону. Демек бул тепкич. Тепкич. Биякта бул жакта боз үйлөрдү куруп коюпсуздарбы? Боз үйлөрдү, кыргыз үйлөрдү куруп койдук. Булар дагы мына мисалы үчүн ушул мына боз үйдү 2 эле күндө куруп койсо болот. 2 эле күндө. Биздин өзүбүздүн боз үй чыгып турбу? Ошол биздин жабдыктар ушундай ийип чыгарганга дагы ыкташтырылган да. Ийип чыгарат. Бул панель боз үй болуптур. Панель боз үй. Караңыздар. Азыр мурда өзү ата бабалар, усталар жыгачты ийип, керегелерин жасап, ууктарын жасап, кийизди жаап, боз үй курчу эле. Андан кийин той топур көбөйдү, жамандык, жакшылык деген нерсе пайда болду. Ооба. Анан биздин боз үйлөр темирге өттү эле. Темирлерди эле апарып бири-бирине мындай кийгизип туруп эле коёт эле. Азыр эми панелге өтүппүз да. Азыр эми мына панель менен биз панель менен үлгүсүн жасап койдук. Ичинен сыртынан торкрет бетон берилет дагы. Сыртынан атайын өзүнүн краскасы бар, аппак. Аппак боз үй болуп тура берет, жамырага берет. Ичи жылуу, кысындасы дагы колдонсо болот. Мына кантип ийгенсиздер мисалы? Бул тоголокту биздин жанагы жабдык бар го, өзү ийип берет. Компьютер менен программа беребиз. Программада ийип берет. Каалаган градуста. Каалаган градуста. Мына могу даже жанагындай колодцтер бар го, бетон колодцтер. Ошонун ордуна биздикин колдонсо болот. Чири жердин астына казып туруп колдонсо аябай сонун. Жеңилдигин карагыла. Ичи дагы тор, сырты дагы тор. Мына ушуну биздин балдар эми баягы жаңы үйрөнчүк болуп 2 күндө эле монтаждап койду да. 2 күндө эле туруп койду. 2 күндө эле иштеп. Эми азыр 1 күндө чачса, катаганда нерсесин дагы чачсак, ошо менен 1 жуманын ичинде ушундай бир боз үй даяр деп кое берилет. Даяр болуп калат. Даяр болуп калат. Мына боз үйдөн кийин дагы бир нерсе менин эсиме келди. Урматтуу мекендештер, эгер араңыздарда эс алуучу жайларды иштете тургандар болсо, эс алуучу жайларга көп курса болот экен. Балким жайлоолорго, туристтик сезондо туристтерге, ооба. Аябай сонун. Кышы жайын иштете берет. Кышы жайын иштете берет. Ичине суу, ысык суу, муздак суун киргизип беребиз, светин киргизип беребиз, баягы монтаждап беребиз ичинечи. Даярдап беребиз. Эшигин эле коюп койсо. Эшигин коюп коебуз, баарын жасап беребиз. Азыр жайлоолорго мынандай формада жана жыгачтан үйлөрдү куруп атпайбы? Коттедждерди. Бизде бар андай. Ошондой курса болобу? Болот. Мына мен көргөзүп берейин, азыр даярдап койгом. Кургансыздар. Курганбыз. Мына үлгүсүн даярдап койгонбуз бияка. Көргөзүп берейин сиздерге. Бул жакта. Бул вообще башкача форма. Башкача остановкалар бар го бизде. Аялдама. Аялдамаларга.
Анан баягындай магазиндерге мындай коюп туристтерге атайын даярдаганбыз. Мисалы үчүн могу бетонду чачкандан кийин onu алып коебуз. Бул азыр жөлөп турат да. Убактылуу эле. Убактылуу эле. Мунаны алып коесуздар экен. Bunu алып коебуз. Бетон чачкандан кийин уже карап калат өзүнө өзү. Алып коебуз мунун баарын. Туристтер үчүн ушуну деп ойлогонбуз да. Биягынан витражный айнек коюп койсо болот мындайчы. Айнек коюп, айнек менен витражный айнек коюп койсо болот. Бияк эшик. Ошко үйгө курдурсам окшойт мен анда. Курдуруңуз, куруп беребиз. Башта эле кандай дейсиздер? Саамал жайыңыздар бар, турист күтө турган дарыянын боюнда бир палатка капа тиккен жерлериңиздер бар. Ошол жерлерге мынандай эле же боз үй кылып курдурсаңыздар болот экен туугандар. Буйртманы баштай бериңиздер. Вариант бар экен. Жеңил технология менен. Эң сонун кышы жайын иштетесиздер. Зато жылууланган кышында жылуу болот, жайында салкын болот. Салкын болот, жайында салкын болот, кышында жылуу болот. Бул холодильниктин ичинде турбайбы ушу пенополистирол бетондун сырьёсу ушундан турат, даярдалат да. Сөз жок. Азыр жүрүңүздөр жана туристтер үчүн даярдалган атайын үлгү катары даярдап койгонбуз. Аны мен бир жерден көрүп калдым, $252 деп. Андай болбойт биздики. Биздики $100, $120 тереңде болот мындай курсакчы. Туристтер үчүн курсакчы. Эми жол жыгачтан курса кымбат түшөт да ал. Жыгач кымбат. Кымбат болот так. Мына могу жака келсеңиздер. Каякта? Оң жакта. Атайын үлгү катары даярдап койгонбуз бияка. Мына. Мынаке, туугандар. Мына ушуну азыр даярдап койдук. Бетонун чачып койсок гана эки жагына айнектен витраж жасап коебуз, болду даяр. Мен өткөндө, былтыркы кышта Арстанбаптан көрсөтпөдүм беле ушундай үйлөрдү. Арстанбаптан, кудду ушундай үй. Кече жакында барып, кайерден көрсөттүм? Каракойдон көрсөттүм. Ушундай коттедждерди. Демек, сиздердин эле панелиңиздерден куруп койсо болот экен. Болот. Ичи сыртынан чачыла берет. Ичи сыртынан чачып коебуз, ошо менен кармап калат. Катуу болуп бул өзүм көрүпмүн го, кубалдама уруп көрдүм, ошондой болуп эле кармап калат буларчы. Мына могу бириккен жерлеринде мондай арматура сайылып, арматура менен крепление болот да. Арматура ийме арматура коюп коебуз. Болду, ошо менен эле бетон чачып коебуз. Ийилип кетпейби бул? Ийилбейт. Үстүнөн басып жүрдүң го азыр. Үстүндө экинчи этажда басып жүрдүң, ушул эле берип кетет. Мындан вообще вариант көп экен. Вариант көп. Пескоблоктон ажаткана куруп атабыз го, огородубуздун чекесинде бурчуначы. Пескоблок эмес, мындан деле куруп койсо болот экен да. Мына 4,5. О, бир күндө панел даярдап берсеңиздер. Даярдап беребиз. Даярда бизде андай проекттер көп. Майда түйдө колодец курсак болот, жердин астын казып туруп жана. Не курса да болот. Анын сыртынан бетон чачып коюп, ичинен бетон чачып коебуз, болду. Даяр. Бир суроо да. Так. Ден соолук баарыбызга маанилүү. Эгер мындан үй курсак, мынау панелден бир кандайдыр бир жыт, газ, бир нерсе бөлүнүп чыгабы чыкпайбы? Ошонун корутундусун алдык Санпинден атайын. Атайын буну берип, өткөрүп, атайын лабораториягачы. Зыяны жок деген корутунду алганбыз. Зыяны жок деген корутунду алдык. Чыгарып берди. Мисалы үчүн Европада мектептерде көп балдар окуй турган мектептерде куруп атпайбы? Алар да болбойт эле да мындайчы. Биз атайын биз өзүбүздүн Кыргызстанга ишендириш үчүн Кыргызстандын санэпидстанциясына кайрылып тургандан кийин корутунду алдык. Билбейм мен мына бу пенопласттан мен полистиролдон эч кандай жыт байкаган эмесмин да. Жок, жыт чыкпайт. Жок да мындачы, билбейм, эч кандай жыт жок. Бизде Санпинден анан МЧСтен деп коет го, өрт коркунучтуу боюнча атайын неме алганбыз. Корутундуларыбыз бар. Ошондон кийин гана анан кийин институт сейсмостойкости бизге чоң макулдук берди да, корутунду берди. Түшүнүктүү. Менин суроолорум бүтүп калды. Урматтуу мекендештер, сиздер чыдап мына ушул чыгарылышыбызды, ушул видеобузду аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн мен ыраазычылык билдирем. Буга жалпалап ушул жамааттын, команданын аталган ушу Кыргыз индустрия ишканасынын алдындагы Кыргыз бетон курулуш ишканасынын жамаатына ыраазычылык билдирем. Муну элге маалыматты көбүрөөк таркатып, көбүрөөк жеткиришибиз керек. Жеткирсеңиздер сиздерден суранабыз. Башка курулуш материалына салыштырмалуу арзаныраак болоорун мына бир канча ирет айтып берди. $150 башталат экен, $150.
Эгер кирпичтен курсаңыз, башка курулуш материалынан кура турган болсоңуз, урматтуу мекендешим, минимум $250 жогору болушу. Жогору болот. Минимум. Ошондо квадратынан $100 эконом кыласыз. Анан Зато бат бүтөт. Убакыттан дагы. Убакыттан дагы. Убакыттан дагы утасыз. Сейсмостойкосту мындай бекем эле болсо керек, Аны атайын институттан барып заключение алдык да, корутунду алдык да. Биз жанагы өзүбүз курганды уруп көрдүк, баардык жарынан текшерип көрдүк, түртүп көрдүк, тигинтип көрүштү. Биздики бекем. Бекем. 2 этаж үйгө аябай сонун болот, 4 этаж үйгө чейин жакшы, андан бийик болсо уже мындай жалгыз панелден бербейт да. Анда уже баягы несъемный палка 2ден берет. Аны менен уже 9 тан кетерсе болот. Так. Не суроо калды? Панелиңиздерди өзүбүз алып кетип өзүбүз курсак болобу же только өзүңүздөрдүн усталарыңыздар гана курабы? Панелди бизде Италиядан келген окутуучулар, инженерлер. Бизди ушул жерде 2 ай бою окутту. Ар бир окуп чыккан инженерлерге, курулушчуларга сертификат жазып берди атайын. Себеби дегенде байлагандарын туура байлаш керек. Монтажын туура кылыш керек. Андай болбой калса биздин фирмага да доо кетип калышы мүмкүн. Доо кетип калат. Кийин мына могу жериңер той эмес болуп калыптыр. Ооба. Десе, ошон үчүн биздин өзүбүздүн балдар куруп бергени жакшы болот. Ошол биздин балдардын куруп берген ичи ошол $160–175 ичинде отурат. Куруп берген балдарга. Калган эми баягы ички отделкасыны, сырткы Аларды өздөрү бүтүрүп алды. Бизге жанагы конструкциясы бышык болуш керек үчүн өзүбүздүн балдар куруш керек да. Сиз айтып аткан баа терезени койгон учурдагы. Ооба, терезени койгон учурда 5 камералуу терезени койгон учурдагы баам ошол. Терезени өзүм коюп алам. Жөн эле дуалын тургузуп бер, каркасын тургузуп бер. Анда макул коюп алсын. Биз даярдап беребиз, терезенин тешиктерин баарын даярдап беребиз. Коюп алганын өздөрү коюп алсын. Монтажын гана өзүбүз кылабыз. Чатырын кошо жаап бер десечи? Чатырын жаап беребиз. Жаап беребиз. Жаап беребиз. Ага да команда баарды бизде ар бири мындай мисалы монтажга бир команда бар, чатырына бир команда, отделкасына бир команда, пайдаланууга уйгонго бир командабыз бар. Ушундай комплексный бригадалар менен иштейбиз. Азыр эми региондордон буйртма түшүп баштайт. Буюрса, бул жагы Жетөгүз, нарагы Чаткал, Лейлек, Чоңолай, Алайкууга чейин. Нарынын алыскы бир Торг артына чейин дегенде. Буйртма түшүп баштайт. Кайсы жерге чейин болсо дагы барып куруп берүүгө даярсыздарбы? Жеңил да куруп бергенге даярбыз. Кайсы жерге болсун дагы. Тоолорго, сарайларды куруп бергенге да даярбыз. Бардыгына. Чабандардын үйлөрүн куруп бергенге да даярбыз. Бизге мына деподон, мына МЧСтен заказ түшкөн. Ошого да даярданып атабыз. Жакында алардын да деполорун кура баштайбыз. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сиздер аягына чейин көрдүңүздөр, лайк басыңыздар, жакшы бир пикир калтырдыңыздар. Эми бул видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мен барыңыздарга өзүм Тез кабардын көрүүчүлөрүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле сиздердин атыңыздардан ушул жамаатка ыраазычылык билдирем. Анан бул нерсени ушундай эски Союз убагынан бери мындай ашмалтайы чыгып, кароосуз калган имаратка акча каражатын бөлүп, ушул долбоорду баштоого бир бел байлап, өз көзөмөлүнө алып турган өлкө жетекчисине, министрлер кабинетинин төрагасына, ушул эле Кыргыз индустрия ишканасынын жетекчисине, Жарасул агайга баарын ыраазычылык билдиребиз. Эми кубаттайлы, колдойлу бул нерсени кайсы бир башка бир коңшу өлкөдөгү жарандар жасап аткан жок. Кытайлар келип жасап аткан жок. Өзүбүздүн кыргызстандык өзүбүздүн мекендештер жасап атат. Өзүбүздүкүн колдойлу дегенди ушундан баштайлы. Ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат сиздерге. Тынч болуңуздар. Экрандагы телефон номерларга чалып байланышыңыздар. Сатуу бөлүмүндө менеджерлер сиздерге жооп берет. Буйртма бере берсеңиздер болот. Курулушуңуздар эми пенополистрол панелдеринен болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат.